Макул, кечир. Жай айдай баштады. Маай кызматкерлери жетип келди. Арсен жол жээгине токтоп, айнегин ачып коюп турат. Милицияларды көрүп, андан да бешбетер жүрөгү түштү. Адеминин: Тирмизек, малакасос, түш, бул жака, деди Болот ачуусу менен. Бакырбаңыз мага, сөзүңүзгө жооп бере албай калбаңыз. Сен законду билесиңби? Сурашып келсе, сизден жакшы билем. Ичип жеп бүткөм нече эле. Сиз жумуштасты унутпаңыз. Аты фамилияңызды айтып, сылыгыраак болуңуз. Күй ата түшчү бул жака. Сволочь. Ар бир айткан сөздөрүңүзгө жооп бересиз. Арт жактан Кадыр жете келди. Кадыр Сайыпов, документтериңизди көрсөтүңүз. Макул, алыңыз. Унаадан түшүңүз. Унааны да текшеребиз. Арсен Баатыров жол эрежесин бузуп, катуу ылдамдыкта айдаган үчүн айыпталып, айып төлөйсүз. Айдоочулук күбөлүгүңүздөн айрыласыз. Документтерди текшерип алып кетти Кадыр. Жогороз, токто дегенде токтоп жүрсөң, президенттин уулу болсоң да. Макул, кечириңиздер. Кийинчерээк сүйлөшөлөр. Мен кайрылып келемин. Эмне үстүмөн күлүп жатасың? Эркекче айып жатамын. Азыр шашылышмын. Сенчи, жүрчү бул жака, сүйлөшөлү. Колуңузду түшүрүп жай сүйлөңүз. Эмне кыласың? Колуңан эмне келет? Колуман баары келет. Келип да жүргөн. Арт жактан Кадыр жүгүрө жазып келди. Болот, жүр, ундай чекеге сөз бар. Сенми ал документиңе? Айда, жөнөп кет. Кой отурчу. Эмне деп жатасың? Анан түшүндүрүп берем. Иним жай айдап жүр. Бизди көргөндө жок дегенде формабызды сыйлап койчу. Кечиресиздер, айып баракты да бериңиз, төлөп коемун. Өткөндө апам каттуу ооруп, ооруканага түшкөн болчу. Артыңан барып таппай калдык. Кечиресиздер, макул. Жакшы калыңыздар, майрамыңыздар менен. Арсен унаага отуруп айдап кетти. Эми түшүндүрчү. Майор Канжар Баатыровдун уулу экен. Канжардын бир тууган иниси генерал болуп такта отурганда жол болсун. Колунан эч нерсе келбейт. Ит десе көпкөн. Жок, бул балада да бир нерсе бар. Былтыры жазында мектепте кармап кетишип, атасы алып чыккан болчу. Каралар дүйнөсүнө аралашып кеткен деп укканмын. Макул, анда жүр, кеттик. Биздин Кыргызстанда эч ким мыйзамды тоготпойт. Акчаң болсо болду. Өткөндө бир кызды милиция бөлүмүнө алып келген болчу. Мас абалында унаа айдап, токтоткон Айдарды туфлиси менен көзгө уруптур. Ал кыз: бир депутат бар, энеңди урайын, айтпай эле коеюнчу атын. Дагы балээге калып кетпейли. Ошол депутаттын ойношу экен. Кыскасы иштең айдатты Айдарды. Тиги суркаясы. 2 милиция жолун улап кетишти. Арсен Адемиге карап көзүн кысып коюп бара жатты. Унасын бир чоң мекеменин алдына токтотуп, Адеминин колунан жетелеп, концерт болуп жаткан жерге жетип барышты. Концерт башталып калган кез болчу. Эшик алдында билет текшерип жаткан балдар Арсен менен кол алышып, баштарын бири-бирине тийгизип көрүшүштү. Билет кана мага? Дос, кечиктиң го, кире бергиле. 2 катар 15-16 орундук. Жакыныраак, жана ортодон жакшы көрүнөт. Макул дос, рахмат. Жүр Адеми. Билет түбөнүп, артта жайнап турган эл, уруш, жаңжал, талашып жаткан адамдар. Адеми Арсенди бекем колтуктап ичкери кирди. Адамдын көптүгүн айт. Ушунчалык көп. Бут коерго жер жок. Шаардын тең жарымы көчүп келгендей. Ордуна араң дегенде жетип барып, концерт да башталып отуруп калышты. 3 саат дегенде концерт аяктады. Ал жерден чыгып, унасы турган жерге барышты. 4 унаа токтоп, тегеректеп балдар турушкан болчу. Арсенди көрөр замат баары келишип, баш тийгизип учурашышты. Ал Арсендин достору болчу. Адем менен да таанышып жатышты. Баары шаардын балдары. Кийген кийимдери, чач жасалгалары өзгөчө. Кымбат, баалуу телефондор, унаалары иномарка. Жылтырап бир башкача көрүнүп турат. Адемиге баары өзгөчө да. Арт жактан 3 кыз келди. Ошол жердеги балдардын сүйлөшүп жүргөн кыздары. Орусча сүйлөшүп, кыргызча араң жооп берип жүрүшөт. Ал жерде бир аз тургандан соң Санхада ырдаган бала чыкты. Ал Арсенден 2 жашка улуу, бирок Арсен экөө дос болчу. Келип кучакташып көрүшүп,
Баары өз унааларына отуруп жөнөп кетишти. Адеми артка отурган. Жанына ырчы бала да отура кетти. Саламатсызбы Аяшка? Таанышып алсак, атым Альберт. Адеми атым. Татынакай кызды кайдан таптың, досум? Мен эмес, Аяшым өзү тапты. Адашып айылына барып калсам, бери келчи, бул жакка турчу деп туруп мээлеп, колундагы жаас менен жүрөккө атса, азыр жүрөгүм оорулуу, тутулдум да калдым. Ушундай досум. Десе түшүнүктүү дос. Акыбалым оор. Макул, өтүп кетет. Керек болсо, бактылуу кылып салам деп турат го Аяшым. Ооба да. Колуңан келсе таап ал, артист, звезда. Окшотуң. Ушул сөздү баштабаса деп турган болчумун. Болбодум досум. Деп маек куруп, эриктирбей кетип бара жатышты. Албертти сыналгыдан гана көрчү. Аябай ырларын сүйүү укчу. Жада калса, айылдагы жаш кыздар Алберттин ырын укканда өздөрүн жоготуп койчу. Дептеринин тышыда, китебинин тышыда Алберттин сүрөттөрү менен чапталган. Азыр Адеми ошол баланын жанында отуруп бара жатат. Эч ишенгиси келбеди. Унаа бир чоң ресторандын жанына токтоду. Кыргызстан деген. Арсен Адеминин белинен кучактап ичкери алып кирди. Столдор жасалып күтүп алышты. Артынан достору да кирип келишти. Баарынын сылык экенин көрдү. Сүйлөгөндөрү да кичипейил балдар экен. Альберт болсо колуна гүл десте алып келип Адемиге сунду. Бул гүл сага арзыбаган белегим. Рахмат. Эч нерсе эмес. Өмүрүндө биринчи жолу Аяшын деп тааныштырды. Арсендин биринчи тааныштырганы сүйдүм деген кызы сен болосуң, Адеми. Бул гүлгө арзыйсың деп, Адеми ичинен сүйлөнүп, уялып Арсенге карады. Арсен колунан аяр өп койду. Стол тегеректеп баары орун алышты. Бул кече абдан шандуу өттү. Арсен Адемини унасына отургузуп, айылга карай жол алды. Артынан ээрчиген 3 унаа. Биринен бири каттуу айдап өтүп барып, жөн кетпей, айнегин ачып тийишип, бакырып бара жатышты. Адеми алардын жаш баладай кылыктарына күлүп, ыраазы. Айылдан өтүп талаак айдады. Өзөн бойлоп унааларын токтотуп, адырдын кооз, айтып бүткүс сулуулугуна суктанып, атыр жыттанган таза абасынан кере-кере дем алышып отурган кездери. Адырда тизилген алма бак, өрүк бак, апапакай болуп гүлдөп калгандар да бар арасында. Жап-жашыл мейкиндик, арасында кызарып, саргайып кызгалдак гүлүн көрүп каласың. Жардын кырларында сыя гүлү да гүлдөп турат. Жашыл чөпкө жата калышып, кубалашып, күрөшүп, ойноп жүрүшөт. Таң агарып атып келе жатат. Барган сайын жерге жарык кирип, адам бирин-бири алыстан тааный турган убак болуп калды. Арсен менен Адеми жетерешип, үйүнүн астына келишти. Кучактап жүзүнөн чоп этирип өп, далайга чейин жыттап кое бербей турду. Арсен азыр бирөө жарым көрүп калса уят. Коюп жибер. Көрсө көрсүн. Алар эмне жаш болуп турбу? Мага уят. Сен го кетесиң. Ой, макул. Сен айткандай болсун. Мына колум алдым. Балтыйган сыпта арынып алды. Адеминин чыдамы кетип, жүзүнөн чөп этирип алды. Арсен күлүп, жай бурулуп, Адемиге карады. Кылгылыкты кылып алып, көзүн алып качып, артын карап турган. Айланып, көзүн көзү менен издеди. Адеми жүзүн жаап, качып айланып жүрөт. Өтүп кетти. Уялба. Мени карап койчу. Болду да эми. Мага абдан жакты. Болду. Адеми, мен көп сүйлөп койдум окшойт, Адеми эки көзүн жумуп, башын ооба деген спийкеп койду. Макул. Акыркы сөзүмдү айтам, андан кийин кетем. Адеми жүзүн буруп тымшап калды. Адеми, сени чын жүрөктөн сүйөмүн. Сени сүйөм деп көзүнө тигилди. Жооп тапай, кермелип тиктеп турган Адеминин эриндеринен өп, артын карап жөнөп кетти. Эриндери кызып, ысып, жүзү болсо алмадай кызарып, албырып, турган жеринде катты. Артына карабай кетип жаткан Арсенди карааны узаганча, көпкө карап туруп, көрүнбөй калгандан соң, эриндерин колу менен кармап, жүзүн бекитип, уялып үйүнө кирди. Апасы жаңы эле жайына жаткан болчу. Адеми бутунун учу менен аяр басып, жаткан жерине барды. Апасын ойготуп албодон өзүн аяр тутту. Эми жатайын деп жатканда. Апасы көзүн жумган абалда. Кайда жүрөсүң таң атканга чейин? Бактыгүлдүн үйүндө болчумун. Калп айтып уялып кетти. Эшикти кара үрүң бараң.
Жыкмастар көчөдө жүрсө, өзүң бойго жеткен кыз болсоң. Макул апа, кайталанбайт. Экинчи мындай кылбайм. Жыйыштырып сал. Башка көрбөйм мындай жүргөнүңү. Турмуш, тагдыр сен мен ойлогондой боло бербейт. Ар бир кадамың ойлоп бас. Түз жолуңдан бир жолу тайып кетсең бүткөнүм ошол. Макул апа, кечириңиз. Жатып эс ал. Адеми үн кайтпай жатып калды. Башын жаздыкка коюп алып, бүгүнкү болуп өтөркөн бактылуу көз ирмемдерин көз алдына элестетип жатты. Уйкусу качып, эстеген сайын жүзү албырап, далайга чейин уйку менен алышып жатып, уктап кетти. Адеми Арсен экөө мындай кечтердин далайын чогуу өткөрүштү. Бул эң биринчи эстен каларлык кече болгон. Сүйүүсү экөөнүн океандай толуп ашып, бири-бирин көрбөсө сагынып, куса болуп, бир көрүү үчүн баарына даяр болчу. Адеми ордунан шашып туруп, ажатканага жүгүрдү. Күзгүгө барып көзүнүн асты карайып, арыктап жүдөп калганын сезди. Ооба, шаарда жүргөн жыргал деп көп угабыз кээде. Өзүбүз да айтабыз. Жок, шаарда жумушуң болсо, колуңда акчаң болсо жашоо жакшы. Көчөдө бомуш болуп ачка калсаң да, боору ооруган инсан болбойт. Адеми акча үнөмдөп окуп жүрөт. Жатаканада 2 күндөн бери суу жок. Башында жуу элек болчу. Чачы жылтырап, майлынышып калганын сезди. Маанайы түшүп байкуш болуп. Уф, бүгүн балее бар беле кезигип, кебете кепширим келишип турган кезде, деп нааразы боло түштү. Өзүң бир аз түзөп сыртка чыкты. Жолдо бара жатып дагы өзүн жубатып коет. Эч нерсе эмес. Эмне үчүн таарынам? Сагындым деп өзү айтты го. Башыма карамак беле. Уят эле деп. Сүйлөнүп бара жаткан. Аялдамага жетерде Арсен унаасын айдап жетип келди. Жол жээгине токтотуп Адемиге шашты. Кыйла жүдөп жүзүнөн нуру өчө түшкөн, көздөрү чарчаңкы периштесин көрдү. Көздөрүнө тике карап баарын сезип туюп, боору эзиле кучагына каттуу кысты. Адем, капа болбодуңбу мага? Жок. Ийилип жүзүнө көзүнө тигилип чекесинен өптү. Адеми уялып өзүн ала качты. Капа болуусуң эменден. 3-4 күндөн бери жолуга албаганыма сени сагынып акылдан да аза түштүм ишен. Качпачы. Бекем, катуу бооруңа кысчы, таарыныч, сагыныч, кусалыктын баары качсын. Жок, мен башымды жууп элекмин. Суу жок, уялып жатам. Башыңды жуубасаң деле татынакайсың, суп-сулуусуң. Сенин жытың кудум наристенин жытындай жагымдуу. Келчи дагы бир жолу кучагыма. Жолдо өтүп бараткандардын көзү бизде. Болду кыл. Өтүп кете берсинчи, ичтери күйбөй. 2 кыз жандарына жеткенде күлүп өтүп кетишти. Алар мени да кучактаса деп оюнда сүйлөнүп кетти. Билип койдуңбу? Ооба да. Мактанчак десе, мактанчак баланы сүйгөнү десе. Келе колунду. Тетиги жол четиндеги уйгурский кафеге барабыз жакыныраак. Лагманды аябай даамдуу жасайт. Жүр барып, биринчи курсакты тойгузуп келебиз. Адеминин да курсагы ачып, өзөгү өрттөнүп турган кез болчу. 2 күндөн бери ысык тамак жей элек. Жатаканага баргысы келбей китеп окуп отурган. Айылдан алып кирген акчасы да түгөнгөн. Кайра барышка ичи оорунат. Апасы байкуш, эптеп-септеп, тапканын бекитип, кээде карыз коола болуп жөнөтүп жатты. Үйдө да жардалуу тамак аш жок. Таап берген акчасын үнөмдөп жумшайт. Ошондуктан да айылга азыраак барат. Бар күчүн окууга жумшап, өз эркин жеңип жүргөн кези. Чакан, ичи жасалгалуу кафеге киришти. Тейлөөчү келип буйрутма алып кетти. Бат эле кесеге лагман көтөрүп келди. Жыты тим эле мурунду теше жыттанып, курсагындын ач экенин сездирип жиберет. Бетине көк чөптөрдү сээп алып келди. Даамдуу окшойт. Мен айтым го, даамдуу деп. Тамагың таттуу болсун. Рахмат. Тамакка кара, Адем. Арсендин да курсагы ачка болгондуктан тамакты сүйлөбөй отуруп жеп жатышты. Бат-баттан жеп, Адеминин жеп бүтүшүн карап отурду. Чай куюп берип, Адеми чайдан ичсең ысык экен. Келчи, муздатып үйлөп берем. Адемини жаш баладай эркелетет. Өзү да эркелеп, ар түркүн сөздөрдү айтып тамашалап, күлдүрүп сүйлөп берет. Баса, ишемби күнү бир дос балам үйлөнүп жатат. Мен жакын досу болуп чыгам. Мен менен кошо барып келе. Өзүң эле барып келчи.
Жүр, чогуу барабыз. Көңүл ачып келесиң. Бутум тартпай жатат. Окуу, үй деп жүрө бербей, кичине ар жак, бер жакты да көрүш керек. Убакыт өтүп жатат. Кийинчерээк тойдон кийин эч жайга жөнөтпөймүн. Барсаң да кызыксыз болот. Азыр өзүң каалагандай жүрүп ойноп ал. Убакыт өтүптөрөйсүң. Бала менен болуп, мындай той топурду унутуп да каласың. Билбеймин, келе берсинчи ошол күн. Кыздар аябай көп барышат экен. Ошого чогуу баралы. Сени көрүп коркушуп мага тийише албайт дегеним да. Ким айтты кыздарды көп барышат деп? Өздөрү? Оппо, эми барган кыздардын баары сени эле карап турушат. Ой чын, ишенбесең кой. Тамаша, даярданып тургун. Сенсиз эч жака барбайм. Экөө жолукканда сааттын өткөнүн да байкабай калышат. Убакыт ич тарды кылгансып, бат-баттан жылып кеткендей. Экөө сыртка чыгышты. Коштошушуп, экөө эки тарапты көздөй кетишти. Чындыгында Адемини Арсендин жанында жүргүсү келет. Тойго да баргысы абдан келди. Барыш үчүн каражат керек. Көйнөк алып, кийинип, жасанып барыш керек. Акчасын курсагына жеткире албай жатканда ал жака жол болсун. Ойлонуп ошон үчүн баш тартты. Ансыз деле экөө чогуу басып жүргөндө татынакай кийинип, чачтарын жасалгалатып кыздар өтүп кетишет. Арсендин көзү түшүп калса, ал кыздарга Адеми ич-ичинен кызганып кетет. Аптанын шемби күнү Адеми таң эрте туруп, көзүн жумуп, жылуу төшөктөн тургусу келбей жаткан. Сырттан кирген чогуу турган бөлмөлөш кызы сайкал уйкусун качырды. Адеми ысык суу чыгыптыр. Барып эч күн жокто жуунуп албайсыңбы? Жакшы го, туура айтасың. Баары уктап жатканда жетишип калайын. Рахмат курбум. Ордунан туруп, душка жуунганы кирип кетти. Жуунуп чыгып чачын ороп, ысык чай ичип отурган. Телефонуна чакыруу келди. Арсен болчу. Алло? Салам, Адем, кутман таң. Салам, рахмат, бирге болсун. Сөзсүз болот. Эми сыртка чык. Жатакананын астында сени күтүп отурам. Абдан эрте келипсиң го. Тура тур, бир азга чачымы кургатып алайынчы? Макул, батыраак, чыгышка аракет кыл. Адеми бат эле чыгып калды. Жасанып, костюм шым, ак көйнөк, галстук, кара туфли кийип, унаасына таянып Арсен турган. Ал жердеги ары-бери өткөн кыздар бири-бирине шыбыраша сүйлөшүп, Арсенге тийишип өтүп жатышты. Адеми жанына басып келди. Салам деп кол берип, бири-бирин өп койду. Жакшы эс алдыңбы? Ооба, өзүңчү? Мен дагы, рахмат. Жасанып эле эртелеп жол болсун. Бүгүн той, сени менен айланууну туура көрдүм. Мен да барбайм, жаныңда боломун. Жок, сен барышың керек. Сенсиз кызыксыз, бүгүн да таң эрте жаныңа шаштым. Досуң күтүп калат. Жүр, Адеми, унаанын ичинде сүйлөшүп отуралы. Өткөн кеткендер карап, менин да көңүлүм бөлүнүп жатат. Унаанын эшигин ачып, Адемини отургузду. Унаанын ичинде көпкө отурушту. Арсен сыртка чыгалычы? Жок, карачы тетиги кыздарды. Адам көрө электе ышкалап, жинге тийип жатышат. Дайым спортивный кийип жаман үйрөнүпмүн. Кысыла берем, ушул кийимдерде. Күйөө баладай жасанып келсең карашат да. Арсендин телефонуна чакыруу келди. Алло? Ооба, угуп жатамын. Көрөмүн. Менсиз тоюм өтпөйбү? Баштай бергиле, барсам да кечигип барам. Макул, өчүрдүм. Арсен кечикпей бара берчи, сени күтүп жатышат го. Жакын досу болуп жанында жүрүшүң да керек. Ооба, эмне болуптур? Сенсиз барбайм. Менин эч нерсем даяр эмес. Айтууга мажбур кыласың да, көгөрбөй барып келе бер да. Десе, кептин баары бул жакта дечи. Эртерээк, башыма жетпегенин карасаң? Кеттик. Кайда? Арсен, мага коюп бер. Токтот унааңды. Эми кеч, артка жол жок. Билесиң менин мүнөзүмдү. Апасын салонуна алып барды. Шаардагы эң абройлуу салон. 2 кабат. Ичинде той көйнөктөрү да бар. Келинди ушул жерден жасап чыгарышат. Чач түрмөктөп, боёп, кыскасы баардык аял кишиге керектүү нерселерди ушул жерде жасашат. Арсендин апасы Италияда окуп келген. Баардык колунда иштеген ишчи кыздарын өзү окутуп, үйрөтүп тарбиялаган. Өз жумушун билген мыкты чебер айымдар иштешет. Унаасынан түшүп, ичкери киришти.
Ичи чоң, жарык, анан да ичинде толоо дубалга жабышылган сулуу кыздардын сүрөттөрү түркүн көйнөктөр турат. Күзгүлөр менен курчалган. Алдынан утурлап жашы 30га барып калган, бирок анын келбетин көрүп 18 жашар кыз дейсиң, эже тыпылдап тосуп чыкты. Ой кел Арсенчик. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык, кош келипсиңер. Кызмат? Эже, күндөн күнгө жашарып эле баратасыз. Аябайлаңыз. Анан менин досторум ала качып кетип, аяшка болуп калып жүрбөңүз мага. Тамашаң менен сенин. Өзүңдү аябай кычырап алыпсың го тим эле. Джентльмен болуп калыпсың. Офисте отурган жагыптыр жигит, деп күлүп койду. Зуура эже, апам келдиби? Жок, түшкү чендерге келип калам деп телефон чалган. Бул кыз болочоктогу келиңиз. Таанышмалгыла. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атым Адеми. Зуура атым, татынакай кыз экенсиң. Рахмат. Арсен сөзгө аралашып. Эже, биз тойго баратканбыз. Келиңизди жасантырып коебуз. Мактанасыз эле мактанасыз, бир өнөрүңүздү көрөйүнчү. Сүйгөнүн тааныбай чалкаган кетпегин жигиттин гүлү. Ой эже, мактанбаңыз. Кана көргөзүңүз. Жыйынтыкташ менден болот. Адемиге карай. Келе кой жаным, жүр бул жака, деп ээрчитип ичкери алып кирип кетти. Адемини баштан ылдый көз жүгүртүп 3 көйнөк көргөздү. Ушул көйнөктөр сага жакшы жарышат. Танда, болбосо кийип көр баарын. Адеми ак жылтырак аралаш көйнөктү тандады. Узун жакшынакай койнок болчу. Сен кийип чык, мен сага бут кийим тандап турамын. Бут өлчөмүн айтчы. 38 эже. Адеми кийини чыккыча бут кийим даярдап койгон. Адемини көрүп. Аябай сонун жарашты. Сени көйнөк эмес, сен көйнөктү ачып салдың го? Рахмат. Жүрө кой, тиги бөлмөгө кирсең, кыздар, кыздар, деп чакырды.